بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Чындыгында биз Аллах Таалага жалынып жалбарып, сансыз ирет атын айтып кайталап, өзүнү гана эстөөбүздү жана эрте менен кечинде Аллахты эсепсиз арулоого буйрулдук. Анткени Аллахты зикир кылып эстөөдө жүрөгүбүз тынчтанып, бейпилдик табат. Аллах Таала айтат: "Ала bizikrillahi tatma'innul qulub." Чындыгында Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанбайбы? Ошондой эле Аллах Таала көптөгөн ибадаттарын белгилүү ченемде буйруду. Ал эми зикир кылууда эч кандай чек койгон жок. Аллах Таала көп зикир кылган аял эркектерди мактап, өзүнүн кечирими болуусун айтты. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Көп зикир кылган эркектерге жана көп зикир кылган аялдарга Аллах Таала өзүнүн кечиримин жана улуу сыйлыктарды даярдап койду. Аллахты эстөө жеңишке жетүүнүн эң чоң себептеринен. Анткени Аллах Таала ыйык Куран китебинде душманга жолуккан кезде Аллахты эстөөнү буйруган жана пайгамбарыбыз согуш сапарынын биринде сахабалар менен бара жатышып, бул жамадан тоосун карай тезден жөнөгүлө деп айтты. Андан кийин Аллахты эстегендер гана озуп кетишти, Аллахты эстегендер гана озуп кетишти деп сүйүнчүлөдү. Анткени зикир кылып Аллахка таянуу жеңишке жетүүгө жетиштүү эле. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде мындай деп айтат: "Мен силерге эң фазилеттүү ибадат туурасында кабар берейинби? Бул ибадат падыша болгон Аллахтын алдында таза эң тунугу, даражаңардын эң бийик болуусу жана алтын күмүштү садака кылгандан да жакшыраак. Аллах жолунда душман менен беттешип жана алтын күмүштү садака кылгандан да жакшыраак. Аллах жолунда душман менен беттешип, анын башын кыя чаап, же өзүңөрдүн башыңар кыйылып шейит болгондон да артыгыраак ибадатты айтайынбы?" деп сахабалардан сурайт. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, албетте айтыңыз" дешет. Анда пайгамбарыбыз: "Бул ибадат Аллахты көп-көп зикир кылуу" деп айтат. Бул туура сахих хадис болсо да, кээ бир адамдар кантип эле зикир кылуу Аллахтын жолунда согушуудан жана шейит болуудан, ошондой эле алтын күмүштү садака кылуудан да артык болсун деп таң калып айтуусу мүмкүн. Анткени адамдар зикир айтуу бул сөздөрдү тилинде гана айтып коюу деп ойлошкон кезде, зикир кылуу Аллах жолунда шейит болуудан да өйдө турганына таң калышууда. Чын-чынына келип карап көрсөк, зикир кылуу Аллахтын алдында эң чоң даражада турат. Анткени улуу ибадаттардын бири, жаратканга жеткирер жалгыз жолдун өзү болгон намазда Аллахты зикир кылуу үчүн окулат. Аллах Таала айтат: "Ва акимус салата ли зикри." Мени эстөө үчүн намаз окугун. Ошондой эле намаз окуунун негизги пайдаларынан ал адамды жаман, бузуку иштерден тыят. Бирок намаздын эң негизги түптөлүүсү жана улуу максаты ал Аллахты эстөө. Аллах Таала айтат: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар ва ла зикруллахи акбар валлаху я'ламу ма таснаун." Чындыгында намаз окуу бузуку жана күнөө иштерден тыят. Ошондой эле намазда Аллахты эстөө эң улуг иш. Жана Аллах силерди эмне жасап жатканыңарды билип турат. Аятта айтылгандай, намаз бул адам баласына азык, руханий байлык жана анын шифасы. Чындыгында Аллахты эстөө бул адамдын жүрөгүн тирилткен азык. Ал эми намаздын шифасы адамды бузуку жана күнөө иштерден тыюусу. Албетте адам ички дүйнөсүнүн азыгына, ошондой эле шифасына да өтө муктаж. Бирок руханий азык шифага караганда өйдө турат. Андыктан адам баласы качан намаз окуган кезде же Аллахты эстеген учурда Аллахты жан дили менен бериле, пенделик ыраазылыгын билдире, шүгүр келтирип, жүрөгүнөн эстөөгө умтулуусу керек. Мына ошондо зикир кылуунун терең маани маңызына жетип, даражасы бийик болот. Бирок азыркы кездеги көпчүлүк адамдар зикир кылуу бул илептери бири-бирине тийип-тийбей зикир сөздөрдү тил менен айтып коюу гана деп ойлоп жүрүшөт. Мындай зикирдин сообу болсо да, бирок Аллах Куранда айткан даражада боло албайт. Бирок мындай зикир унчукпай жүргөнгө караганда жакшыраак. Анткени ал
тили менен гана зикир кылып жүрө берсе, анда анын тили зикир менен алек болуп жүрөт. Кээ бир сөздөрүндө Аллахты эстеп да кетет. Бирок чыныгы зикир кылуу ал Аллахты жүрөктөн эстөө, Аллахты жүрөктөн эстегенден кийин тили менен айтуу. Себеби эгер сен бир нерсени эстегениңди башка бирөөгө айта турган болсоң, анда акылыңда жана жүрөгүңдө ойлонгон нерсени тилиң менен ага айтасың. Аллахты эстөөдө мына ушундай, анын улуулугун жана мээримдүүлүгүн дилиң менен ойлонуп, кудуреттүүлүгүнө акыл жүгүртүп, субханаллах деп тилиң менен айтасың. Мына ошондуктан зикир кылууда жүрөктүн өзү менен ой жүгүртүп зикир кылсаң болот, жана тилдин да өзү менен гана зикир сөздөрүн айтсаң болот. Бирок эң жакшысы, Аллахтын алдында улуу даражалуусу ал дил мүдөөсүн ага арнаган, канына сиңип дил оюна жүрөгү менен баткан, Аллахка жолугууну самап, анын мээримдүүлүгүн эстеген, андан кийин тили менен айткан зикир сөздөрү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зикир кылууну көбүнчө эрте менен кечинде айткан. Аллах Таала да өзгөчө эрте менен кечинде көп зикир кылууну буйруган. Ошондой эле башка убакыттары да улам маал менен сансыз ирет Аллахты эстеп турган. Мусулман тууганым, энеден кайра төрөлүү мүмкүн эмес сыңары жашоо босогосун аттагандардын эч кимиси кайрадан артка кайта албайт. Андыктан убактыңды текке кетирбей, жаратканды эстеп, зикир айтып, бейишиңди гүлдөткүн. Аллахым баарыбызды жүрөк менен өзүн эстеп, тил менен аруулагандардан кылсын.